Жыл сайын алган түшүмүңдүн 1/10 бөлүп кой. Кудай Теңириң өзүнүн ысымы бар болуп туруш үчүн тандап алган жерде эгиниңдин, жүзүмүңдүн ширесинин, зайтун майыңдын 1/10 бода жана майда малыңдын 1/төлүн же Кудай Теңириңден өмүрүң өткөнчө коркуп жүрүүнү ошентип үйрөнөсүң. Кудай Теңириң өзүнүн ысымы бар болуп туруш үчүн, сага батасын бериш үчүн тандап алган жер сенден алыс болуп, ушуларды алып бара албасаң, сен үчүн жол алыс болсо, анда аларды күмүшкө алмаштырып, Кудай Теңириң тандап алган жерге алып кел. Ал жерден күмүштөрүңө эмне кааласаң ошону, өгүз болобу, кой болобу, шарап болобу, күчтүү ичимдик болобу сатып ал. Аларды Кудай Теңириңдин алдында үй бүлөң менен бирге ичип жеп көңүл ач. Сени менен жашаган лебилерди таштаба, анткени алар сени менен бирге үлүш алышкан жок. 3 жыл өткөндөн кийин ошол жылы алган түшүмүңдүн 1/10 кампаларыңа сал. Аны лебилер келип алсын. Анткени аларга сени менен кошо үлүш бөлүнгөн жок. Сенин жаныңда жашаган келгиндер, жетимдер, жесирлер тойгончо жешсин. Ошондо Кудай Теңириң ар бир ишиңе батасын берет.